Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Данияр Данилдин аялы депутат болот. Өзүн өзү өйлүк атаган Данияр Үсөновдун аялы Динара Исаева Биримдик партиясынан келе жатат. Байларга айла жок экен. Дагы бир депутаттык креслодон түшпөгөн, өмүрүндө кыз зордуктуга шектелип жүргөн Төрөбай Зулпукаров да ак үйдүн төрүндө өтөт. Сөз эркиндикке эркиндик бербеген Гүлшат Асылбаева дагы алардын катарын толуктайт. Аткаруу бийлигин жарытпаган мурунку транспорт министри Жамшитбек Халилов дагы орун алат. Анын аркасында $500,000 калбыр калыңынан илинген. Айта кетсек, ал иштеп турганда ушундай ийри суммалуу доллар менен орун басары кармалган. Биринчи бийликтин, экинчи байлыктын партиясы өтүп келген. Мындай көрүнүш бүгүн эле эмес, 30 жылдан бери көз көрүнүп келе жатат. Мындан мурунку шайлоолорду дагы көз чаптырып кетсек, Акаевдин жакындары, Салымбековдун саналаштары өтүп келсе, Бакиевдин байлыкташ тараптары, Максимдин достору калчап калса, 2010 жылдан бери Атамбаевдин шопур күзөтчүлөрү күн көрүп келсе, Бабанов байлыгы менен Республика партиясы алдыга чыгып келген. Азыркы тапта дагы бийлик байлык жеңди. Анын натыйжасында бийлик партиясы Биримдик 46 мандат, Байлыктуу Матраимовдун партиясы Мекенин Кыргызстан 45 мандатка ээ болду. Эми мындай салттан кайтыш керек. Партиялар эл көздөрүн ача турган мезгил келди. Бабанов Марага жетпей, Матраимов Марадан ашып кетти. Райымбүлөн утуп, Бабанов утулду. Эгер ушундай темп менен кетсе, 2 жылдан кийин Өмүрбек Бабанов президент болбой, Райым Матраимов өлкө башчысы болот. 2010 жылдан бери капчыктуу, каржылуу аталып келген Бабановдун Республика партиясы Марага жетпей, Марадан Матраимовдун Мекен ынтымагы партиясы ашып кетти. Серепчилердин айтышында Өмүрбек Бабанов коркоктугунан көп нерседен кур жалак кала турган болду. Суу жүрөктүгүнөн бирде саясаттан кетип, кайра кайтып, Россияга чабаданын көтөрүп жөнөсө, учактан учуп кайра өлкөдө пайда боло калат. Эми минтип партиясы Матраимовго аламан бийликти алдырып отурат. Кетенчиктеп кечиккен Өмүрбек Бабанов. Опаларым, onalarim, akalarim, ukalarim. Hozir mana Bishkekda xabar keldi. Uzr, men shu xabarni olib chiqdim. Qirg'iziston bo'yicha Mekeni Qirg'iziston birda olibdi. Qirg'iziston bo'yicha Mekeni Qirg'iziston 53% olib birda olibdi. Mana hozir Turkmanistondan xabar keldi, yuyinglar deb. Bu yutuq hammamizniki. Hammamizni mehnatimiz. Bu Aravonda emas, Qo'sh oblastda emas, Qirg'izistonda birda olibmiz. Mana Xudo xolasa, opalar, Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.